Мен көптөн бери эле бере албай келген сураныч бар эле дейт. Ошол суроо бар эле. Биз 4 бир тууганбыз, бир эжем, 2 акам бар дейт. Чоң акам көп жылдан бери карыз болуп калган, кредити бар. Соодада иштейт. 1-2 болбойт. Мындайча айтканда, жакшы пайда көрө албай жатат. Кайра карыз болуп кала берет. Эжем экөөбүз хичаптабыз. Аллахтан ыйлап намаздарында дуа кылабыз. Ата-энем каарып калышкан, алган пенсияларын кредитин жабуу менен убара. Биз да күйөөлөрүбүзгө айтпай кредит алып бергенбиз. Ошонун сурагы кандай болот? Бир тууганын бир тууганың жигариң экен дейт, бир бооруң экен дейт. Суранса боорубуз ооруп алып берип коебуз, бирок өзүбүз төлөгөн учурлар көп болот. Өзү чекпейт, ичпейт, бирок туура жол таппай келет. Биз да кыйналдык. Өзү да башы маң болуп калган, сураныч жардам берип коюңузчу дейт. Бул учурда мындай болот. Сиздер эми жардам бербеңиздер. Биягын билдиңиз, хиджаптасыз, жоолуктасыз. Мындан кийин дагы кредит алып бергиле десе, бул карыз, бирок жөнөкөй карыз эмес, күнөө коштолгон чоң карыз болот, процент. Риба, сүткорлук. Жөнөкөй карыз эмес, күнөөгө баткан чоң карыз болот. Жөнөкөй карыздын өзүн жөн эле бирөөдөн процент болбостон алса, аны дагы эртең төлөмү бар да, алгандын бергени бар. Күлгөндүн күйгөнү бар эртең. Бүгүн жыргагандын эртең эсеп сурагы бар. Кандай бул? Туурабы? Ошол себептен жөнөкөй карызды кайтаруунун түйшүгү оор болуп атса, күнөөгө малынган карыз да кош бетер болот. Мындан кийин жардам бербеңиздер. Айтыш керек, башка жол толтура. Башка жолду көрүш керек. Мына быйыл Кыргызстанга барганда, ошо соода сатык тармагында сабак өтүп келдик. Азирети Умар, Аллахым ыраазы болсун, ал кишиден айткан сөзү бар. Адам бир тарапта бир 3-7 иретке чейин катуу аракет кылып тырышсын дейт, такыр эле майнап чыкпаса, башка тарапка өзгөртсүн. Башка жумушту карасын. Азыр Кыргызстаныбызда эмне деген сонун өнүгүү болуп жатат. Аллахым дайыма ушул жакшы ыймандын көлөкөсүндө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына толтурган болсун өлкөбүздү, мамлекетибизди. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва ла та'ану алал исми вал удван. Та'авану алал бирри ват тaqwa" биринчи чоң эреже, бул жалпы эреже Кур'анда. Сооп, жакшы иштерде көмөктөшкөлө дагы, күнөө жана бетбактык боло турган душмандык иштерде көмөктөшкөлө дейт. Бухарийде хадис келген, сүткорлук боюнча катуу келген. Күбө болуп отурган адамга дагы жазылат деп келет да, Кудай сактасын. Кийинкисине антип жардам бербеңиздер. Эми алынган карыздарын кутулуп жардам бериш керек, анан күйөөгө айтпай аял кишинин акча алганы жакшы эмес. Бул эртең билип калса көңүлү ренжип, ортодогу мамиле мындай бир жик түшүп калат да.